келген 30 жылдан бері иштеп келаткан тарыхы чоң телеканал негизи Ош шаарында турат. Ош шаарынын жеринде мэриянын имаратында турат да, булардын ишканасы турган жерчи. Бул бүгүнкү күнгө чейин Фугиде мамлекеттик телеканал болуп келген. Азыр ушуну шаарга алып, шаардын балансына мэриянын жана Гор кеңештин ошол иш-чараларына тыгыз жардам берип иштей турган канал катары сунуш кылып атабыз. Бюджеттен эч кандай каршы маселеси болбойт, себеби бул канал өзүн өзү каршылап келген. Биз бул каналга баягы идея менен башка жагы менен жардам беришибиз мүмкүн, өнүктүрүш күнгө гана салым кошушубуз мүмкүн. Эч кандай бул канал жабылып калып же жеке менчикке өтпөйт. Тескерисинче Фугиде тургандай азыр өзүңүздөр билесиздер, ушундай угроза бар деп угуп атабыз. Частыга өтүп кетиши да мүмкүн. Ошон үчүн бул негизи мэриянын жана Гор кеңештин каналы болуп, ушул Ош шаарына кызмат кылса, мен ойлойм бул туура эле чечим. Ушундай сунуш менен келдик, мүмкүн болсо колдоп бериңиздер. Рахмат. Мен пикир айтып коеюн. Депутат биринчи суроо сунушка кийин немени сунуш кылсак? Биринчи сөз Кадырбек кызы Нуркызда. Марс Александрович, сиз чындыгында эле жеке колдорго өтүп кеткенден көрө тарыхы бар Ош ТВнын Ош мэриясына өткөнү жакшы деп колдоп атканыңыз мэриянын өкүлү катары өзүңүздүн позицияңызды сактайм. Бирок мен журналистмин да. Журналист катары Ош ТВ Ош шаардык мэриясынын балансына өтүп калса, анын эркиндиктери чектелип калбайбы экен? Сөз эркиндиги мурункудай болбой калбайбы? Буга чейинки өзүнүн коммерциялык үлүшүн алып жүргөн адистер ушул жагынан аксап калбайбы деген түйшөлүк эсиптештериме бар. Ушул багытта маалымат берип койсоңуз. Мен муну комитетте да бердим эле. Бул боюнча эми Ош ТВ эч качан оппозициондо болгон эмес. Мамлекеттин саясатын колдоп келген. Дагы эле болбойт деп ишенебиз. Биз мэрия бул жерде бир жеке заказ берип, же бир өзүгө караштуу бир ишти буйртма бербейбиз. Бул болгону мэриянын жана Гор кеңештин, сиздердин эл менен жолуккан моменттерди чагылдырып, элге түз жеткирип, мындайча айтканда жардамчы катары мэрияга жана Гор кеңешке. Ошондой гана канал катары биз ушундай ниеттенип суранып атабыз. Бул жерде эч кандай кысым болот же башка ошол кызматкерлери талабына туура келгендер иштей беришет. Ал жака дагы эч кандай кысым болбойт. Фуги менен иштеп келиштик 10 жыл, 2010 бери. Биз менен деле Кудай буйрса иштейт деп ишенем. Рахмат. Кийинки сөз Исамова кызы. Добрый день, Исамова Хуркан, фракция «Ататюрк Кыргызстан». Марс Александрович, вот скажите мне, пожалуйста, какая вот сейчас необходимость, да, вот этот канал, который самофинансируется, да, он работает, нужно брать на баланс. Вы нам объясняете, что он будет работать именно для Горкинеша, для мэрии, но он вроде и так работает. Там проблем, по-моему, нету, они постоянно с вами в контакте. Это первое. Второе, если вот они сейчас на баланс перейдут, да, что будет с зарплатой, ребят? Как это будет исчисляться? Это они как муниципальными служащими там? По первому вопросу я уже, наверное, ответил, даже сами ответили. По второму, это же подрасчетная организация будет. Он в любом случае сами будет определять зарплату, сколько им это надо. Здесь я не вижу проблем. Как работают, так и будут работать. Кийинки сөз Артыбаев Бекболот Үскөнбаевичте. Рахмат. Мен Ош ТВнын немеси барбы, жетекчиси телеканалдын. Ушул жетекчисине берейин дедим. Азыр Марс Александрович бизди колдойбуз. Бул эми жеке баягы жеке менчикке өтүп кетпей, ошол шаардын бюджетине баягы балансына алуу боюнчачы. Анан өзүн актап, анан ол прибыль алып келе турганда телеканалда ошондой иш аткара алсаңыз болобу сизге? Урматтуу депутаттар, урматтуу журналист кесиптештер, мен сөздөн мурун бир нерсени тактоого киришип кетейин. Кечээден бери соц тармактарда айрым кесиптештер мени да сындап атат да. Ош ТВ өзүн өзү эптей албай мэрияга өткөрүп атасыңбы деген болчу. Буга чейин дагы өзүн өзү каршылап келген, Кудай буйрса мындан кийин да каршылайт. Ага алуубуз күчү жетет буйрса. Бул биринчиден.
журналисттерге маалымат ретинде. Экинчиден, Кыргызстандын тарыхында прибыль берген бир да канал болгон эмес. Бул өндүрүш ишкана эмес. Телевидение бардыгы мындай пайда таппайт. Андан бир пайда көрөйүн деген максат болуш керек. Бул өзүн өзү каржылап турган бул чоң жетишкендик. Азыр Кыргызстан боюнча мамлекеттин карамагындагы бир эле канал бар, өзүн өзү каржылап аткан. Бул Ош ТВ. Эмне себептен сиздерге бир аз кыска түшүндүрүп кетейин. Бир аз финансылык и чыгармачылык эркиндик бар. Биздин юридикалык каттообуз ОСО болуп түзүлгөн. Демек, мамлекеттин карамагындагы ОСО компания. Жана Хулкар Исамов айткандай, биз реклама алып келген кызматкерлерибизге анын процентин чыгарып беребиз. Эгерде мэрияга өтүп кала турган болсо, ушундай тобокелчилик бар. Ошону эске алып, кийинкиде кокустан маселе боло турган болсо, шаардык мэриядан же болбосо ушул өр кеңеште каражат бөлүп берүү жагындагы ойлонуп коюңуздар деп суранат элем. Бизде азыр мэрияда өтөбү же Кандай? Бида калабы иштен өзгөрбөйт, маселе өзгөрбөйт. Буга чейин дагы мэриянын өр кеңешинин саясатын колдоп келгенбиз. Мындан кийин деле позициябыз ошол. Жөнөкөй иштен маселе мындай өзгөрүү болбойт. Финансылык тобокелчиликти мен сиздерге айттым. Эгер макул болсоңуздар, пожалуйста. Урматтуу жетекчи, мен кошумчалап коеюн. 10 жылдан бери, ким сүйлөп атат? 10 жылдан бери сөз Бекболот Өскөнбаевдин сөзү бүт элек. Аз бул просто тем по теме айтып коеюнчу. 10 жылдан бери каржыланып, өзүн өзү каржылап келатат, эми. Сиз айтып атасыз, ушундай риск бар. Биз кайрылып калышы мүмкүн деп. Өткөрбөйлү, ошол риск эртең 2 жылдан кийин пайда болсо, Фугиден кайрылсаңыздар, мамлекеттик республикалык бюджеттен акча бөлүнөбү? Бөлүнбөй турган банкрот болду деп жеке колго өтүп кетпейби? Азыр биздин акыбалында Фугиде 3 телеканал бар. Бул Ош ТВ, 5-чи канал Пирамида. Берки 2 канал тең өкмөттөн каржы алат, толук түрдө. Биз өзүбүздү каржылайбыз. Дагы бир маалымат, Пирамида менен 5-чи каналды Бишкек мэрияга сунуштады. Бирок Бишкек мэрия бизге мындай ачык чачкындын кереги жок деген таризде аны отказ берип койду да. Сиз сөзүңүздү улаңыз. Мен каршылыгым жок. Маселе Мансасанович, биз ушу мэриядан жанагы көп чыгым кийинки жыл берип албайбыз деген түшүнбөстүк болуп атат да. Жетекчинин айтышы боюнча бул азыр өзүн актайм деп атат. Сиз өзүңүздү актап атсаңыз, мурункудай эле болуп атса, анда биз колдоп берели. Ошо мэриянын балансын өткөзөлү дагы, ошо ишиңизди жакшылап алып бериңиз, алып кетиңиз. Рахмат. Кийинки сөз Акуловдо. Жогоруда коллегаларыбыз мен сурообу же сунуш? Силердин мен сунуш айтайын деп атам. Анда сунушка өткөндү айтпайсызбы? Макул. Мен сунуш айтайын. Кийинки сөз Алмазбек кызы Надимадан. Саламатсыздарбы? Дайыр жолу биздин Кыргызстан Надима Алмазбековна суроо. Эгер бизге Мансасанович моундай деп түшүндүрмө берип атат да, эмне зарылчылыгы бар алгандын дегенде, Ош шаардык мэриясы менен Ош шаардык кеңешинин силердин жолугушууларыңар болгондо тартып берет, анан коомчулукка чагылдырып берет деп түшүндүрмө берди да жогоруда бизге. Эгер Ош ТВ ошол милдеттерди өзүнө алып аткан болсо, Ош шаардык кеңешинин маалыматталдоо бөлүмү менен Ош шаардык мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кармак отурумунун эмне зарылчылыгы бар? Бул биринчи суроо. Экинчиси, эгер жогоруда Ош ТВнын жетекчиси Марат мырза айтып атат, бул өзү каржылап берилген, дагы деле каржылай алат деп. Эгер каржылай ала турган болсо, бизге Ош шаардык мэриясына буларды өзүбүздүн баласыбызга алып, бюрократтар түзүп, буларга ашыкча чыгым кетирүүнүн канчалык зарылчылыгы бар? Ушу эки суроомо жооп берип койсоңуз, рахмат. Биринчи сурооңуз негизи жакшы, кош керек экен. Экинчи суроодо чыгым жетек
өзі айтты, өзін-өзі қаржылап берген, қаржылайды. Эми жетекчиден дагы зависит этет. Жетекчи канчалык изденип, канчалык иштесе, ошо иш гана өнүк өсөт деп ишенем. Анан бюджетке мен ойлойм, нагрузка болбойт, бюджеттен акча бөлүнбөйт. Бул жакта Ош ТВнын жамааты кандай кабыл алып атат бул нерсени? Ош ТВнын жамааты негизинен макулбу? Мен жетекчиге суроо берейинчи. Biz bu boyunca buga чейин сүйлөшкөндө чыгармачыл адамдарда мындай ой эркин да. Каршылар дагы бар, макулдар дагы бар, мындай көп мындай кызыкпагандар дагы бар да. Эгерде биздин ишибизге тоскоолдук мындай сиз айткандай бюрократия болсо кандай болот? Мындан кийин бюрократия болуп тигини чагылдыр, муну чагылдыр, мени чагылдырбай калсын деген дагы сөздөр болбойбу деген дагы суроолор бар. Коллективден жок сөзгөн жок. Ушул маселени кийинкиге калтырып койсок деле болмок экен өзүчө. Бир Урматтуу депутаттар, бул жерде бул сунуш, бул пикирлердин бардыгы мэрия тарабынан болгон жок. Ушундай эске алсак да, бул бизге ФУГИ мэрияга өткөрүп берди. Вице-премьер министрдин колу менен өткөрүп алынсын, шаардык кеңеш менен макулдашылсын деген неме турат да. Анан бу жерде булар оппозициялык маанайдагы телевидение болуп, анан булардын оозун жаап, бюрократия кылып, буларды чектөө киргизе тургандай кылып тургандан кийин биз мамлекеттик бияка алып алсак, анда ушулардын оозун жабыш үчүн деген немедебиз. Булар буга чейин деле мамлекеттик болуп келген, азыр деле кайра эле мамлекеттик биздин муниципалдык ишкана болуп атпайбы? Буну мэрия чыгарган жок да, чындачы. Ал вице-премьер министр кимдин Эдил Байсаловдун колу менен, буйругу менен буларга өтсүн деген буйрук чыккан. Биздин шаардык кеңешке дагы кече Госком имуществодон кат келди. Атайын кат келди. Ушуларды колдоп берип өткөрүп бериңиздер ушуну дегенчи. Ошондо мен сиздердин эсиңиздерге салып кетейин. Акырына келгенде ар ким өзүңүздөрдүн пикириңиздер, добуш бересиздер, кандай добуш бересиздер. Бирок ошол нерсени эсиңиздерге салып кетейин. Урматтуу төрага, азыр кийинки калтырабыз деп дагы 1-2 ай күтөбүз да. Өткөндө президентда кийинки калтырабыз деп сөзгөн элек. Эми сессияда кийинки калтырасаң бул эмне деген тиги жактагылар айтат деп, оштуктар эмне болуп калган депчи. Biz algılatıp almasak hayır albayız diyorlar kaç olat dep. Emi жетекчи, урмат жетекчи, sizge ayırması yok. Bugün men işleseniz de şöyle adam işleşesiz, yakaysan şöyle adamlar işleşesiz. Ne ayırmaçılığı var? Sizi bir özel korkup işten ket dediler. Açığını aytsanız berge. Eğer ket desem berge aytınız. Meni ket doda düşü municipal işkana ötkünden ki meni işten ket desin dep aytты daysa aytınız var edi. Biz siz meni işleşine dayırmız. Марсаңыз айтып отат. İşleşmeye dayarбыз. Siz bizge результат көрсөтүп бериң, болду. Мурдагы ишиңизди алып бара бересиз. Фугиден адамдар болуп, бияқта башка адамды жүз өзгөрүп атат да. Туура эле кабылдагын муну. Азыр сурооңузга жооп берип кетейин. Ишке мени кетесиң же мына күнү кетесиң же азыр кет деген вопрос коюлган жок. Мен ойлойм андай деле максат болбош керек депчи. Бул бир жагы. Экинчи жагы эмне айырмасы бар дегениңиз, буга чейин ФУГИге отчет берип берсек, эми мэрияга отчет беребиз ошол. Бир жагы. Дагы мен бир гана тобокелчиликти айттым. Калган баягы иш процесс башка тууралуу сөз болгон жок бул жердечи. Салмаса Тугуевич, токтомдо толугу менен добушка койсоңуз. Бул жерде немелер барбы? Сүйлөй турганда эрегеде сөздөрүн алып биз макулдук токтомду негиз катары добуш кой дегендер болсо, анда булардын сөзүн кыскартып койсок болот. Самазалович, бул токтомду толугу менен добушка коюп бериңиз. Недеген азыр ар кандай суроолор жаралып атат да. Мен токтоттум чекте бул. Жерде депутаттар ар кандай суроолор жаралып атат да, жок жерден элечи. Азыр жазылгандар неме толасыңарбы? Жазылгандар барыбыз сүйлөйлү. Андай чекте юрист менен ушу менен токтотуп коелу суроону. Анда добушка коем, ушул жазылгандардан кийин суроо жоопту токтотобуз деп. Добуш берип койсоңуздар. Көз карашыңыз кандай? Негизи мен өзүм көз карашымда жана айткандай мындай ишибизде өзгөрүү болбойт. ФУГИге же мэриядагы финансылыкта өзгөрүү болушу мүмкүн. Себеп дегенде биз осы канал болгон үчүн рекламный рынокто жеке менчик каналдар менен тең тайлаша алабыз.
себеп дегенде реклама рынокта билесиздер, мына жерде да көпчүлүгүңүздөр эскерик менен алектенесиздер, арзанына сапаттуусуна бересиздер. Биз дагы ошол койгон рекламанын койгон тарифтен жеке каналдар берген жеңилдикти биз дагы берип азыр берип келип атабыз. Сиз мындай талаптар айтыңызчы, кайсы сизге ыңгайлуу? Мага маселе жок. Мен мисалы Жоқ, маселе емес, как жетекчи катар биз көз карашыңыз болуш керек да. Үйрөтөбүз, өтпөйүн деп. азыркы турганы азыр мен фугейде Азыр турган болбойт. медиа өткөндөн кийин кандай болот мен билбейм да. Себеби мүлк фондусу муну эртең кеч бирисине эки жыл барып тапшырып атат. Мүлк госчипство жоюлат. Реестрдан сиз. Ушуну айтып атат, ошон үчүн сатып атышат, берип атышат. Эртең мери отказ кылса, муну башка эме область берет. Область отказ кылса, анан мечке сатылат. Акыры барып, туурабы? Ошон үчүн бизди мери алган жакшы билем да. Кандай дейсиз? Мен сиздин жетекчине койдум өртөм. 3 ай болуп иштегениңизге. Жакшы биле элексиз мен билгенден. Мен буга чейин журналистикада иштегениме 10 жыл болуп калды. Азыр фугинин балансында турабыз. Азыркы иштегенибиз бул мындай эркинирээк. Фуги менен байланыштыңыз, биз барбайбыз. Силерге калай деп айттыңызбы? Бул башкаларга салыштырмалуу. Мен фуги менен бул маселеде сүйлөшө элекмин. Бул ушул маселе кабинада кароосуна коюлуп туруп, сиздерден кийин мүмкүн ал жакка карайм. Значит, сиз кызыктар эмес экенсиз да. Буга чейин 3 айдан бери аракет кылбасаңыз, сүйлөшпөсөңүз эмне болуп атат? Неге бизди аяка нары теп атасыңар, тутуп атасыңар деп айтпадыңызбы? Менден чоң жетекчилерге мен андай ичине кийликше албайм. Эмне болуп атат деп маселелерди кызыгып сурап. Марат, ты же должен был заинтересован быть, правильно? Это твой коллектив. Ты должен был выйти, позвонить, поговорить же со всеми. Ошон үчүн эч кандай реакция жок да. Себеби сиз бул өзүңүз бул жака калап айтасыз муну. Интернет жок да, мындай барганда. Муну тияктан атай биз сунуштап атса мери алла деп кичине аракет кылыш керек да. Эртең мери кылса айттым, башка жака кетет сөзсүз. Сиз медианыкы дагы областта үчүнчү тараптын эмеси кызыктар болуп атса мындай караганда. Урматтуу депутаттар, бир маселени ачык сүйлөшүп алабыз. Эң ачык жарым. Реалдуу көз менен карайлы. Азыр телеканалды сатып алат элем деген кызыктар тарап жок. Себептен телеканал көп, көпчүлүгү бардыгы дебей убыткада. Жеке ишке сатып алыш үчүн чөтүгөнөн акча чыгарыш керек ана. Мисалы, Ош ТВ буга чейин жеке адамдардын да колунда болуп келген. Азыр сиздер айткандай, облус алып коет экен же башка алып коет экен деген да вопрос болуп атпайбы? Облус кантип алат бюджет жок болсо каржылаган. Сизге бюджеттин кереги жок. Жоопкерчиликти айттым. Эгерде финансылык маселе болуп кала турган болсо, сиздер субсидия кыла турган жагын дагы карап коюңуздар. Ошону карап туруп алсаңыздар маселе жок дедим. Мен фуги менен иштешемби же медиа менен иштешемби? И так ишибиз бир эле болуп атат. Маселе бул, значит, алыш керек. Иштейм деген жетекчини табыш керек экен да, чоток айтканда. Мен деп арзан коем, акча сурабайм. Бул жетекчи кетиш керек экен да. Ошондой болуп атабы? Эми ошондой болуп калды. Медиа менен иштеп сактаңыздар, урматтуу депутаттар. Ар биринде өзүңүздөрдүн неме боюнча сүйлөсөңүздөр. Кийинки сөз Жолдошбаевга кайда? Саламатсыздарбы? Азаттык Кыргызстан партиясы Жолдошбаев Бакай. Сиз айтып өтпөдүңүзбү? Урматтуу жетекчи. Биздин коллективде каршы тараптар бар өткөнгө деп. Алар эмне негизинде каршы болуп атышат? Медианын балансына өткөнгө. Мисалы, буга чейин иштеп, сиз айткандай каршылар боло турган болсо, алар азыр телеканал көп. Өзүнүн алган телеканалына барып иштеге мүмкүнчүлүк бар. Бир эле Ош ТВ эмес. Эми алардын оюнда угуш керек, ал үчүн коллектив менен бир кеңешме өткөрүштөрү барып, жолугастарбы. Сиз кечирип коюңуз. Сиз 3 айдан бери жетекчи болсоңуз, бул жогору тургандарга дала иштетип, өзүңүздүн интерести коргобосоңуз, коллективдин интересин коргобосоңуз, анда кандай жетекчисиз сиз? Сиз коллектив менен дагы кеңешме өткөргөн жоксузбу? Биз медиа өтүп атабыз, фугиде калып атабыз, силердин эмеңер кандай кылалы, сунуш менен чыгалы, мындай эле деген жоксузбу? Буга чейин мен кимиси каршы, кимиси макул экенин билбейм дегенди айтып атасыз азыр. Жок, мен айттым.
мен каршылар дагы бар, макулдар дагы бар дедим. Биз бул боюнча чогулуш кылганбыз. Мен, конечно, коллективин коргоонго, ошол ичинде журналисттерди, техниктерди коргоонго бүт мындай мүмкүнчүлүгү менен аракет кылам. Менин азыр ачык айтканда чогулушта көпчүлүгү каршы болду. Эмнени негиз келтирип атышат? Эмнени негиз келтирип каршы болуп атышат? Азыркы абалыбызда бир аз эркинирээк иштеп атабыз. Аларда бир кооптонуу бар. Мэрияга өткөндөн кийин ар бир вице-мэрдин артында жүрүп албайбызбы? Көргөн иште ар бир депутаттын артында жүрүп албайбызбы деген кооптонуу бар. Эми биз ушундай биздин мисалы үчүн шаарда суу өчүп калабы, жылуу өчүп калабы, кандайдыр бир авариялар болобу, ошол негизде бизде бир эле Facebook'тан же башка бир соц тармактан эмес, официальный телевидениеден окшогон нерселерди чагылдырсын, жакшы иш-чараларды чагылдырсын деген ой менен алайлы ошо биз колдойлу деп атабыз да. Ал силер келбей жатып бизде андай нерселерди кылбашыбыз керек деген ультиматум койгондой болуп атасыңар бизге. Мен мынау Марс Асанович, мен буга чейинки талкууда дагы айттым эле, булар өзүн каржылап келген, өзүн багат. Бирок медиага өткөндөн кийин булар сөзсүз субсидия сурайт. Акчабыз жетпей атат, бул жерде мындай болбой атат, бул жерде мындай болбой атат деп проблемасы менен келет. Ушул нерсеге сиз кепилдик бере аласызбы? Биз өзүн актайбыз, субсидия бербейбизби буларга акча? Бербейбиз. Жетекчи биз өтө эле добуш бере элек айтып атат. Ошол маселени карап койгула, биз сизден сурайбыз деп. Жетекчи билем, аны кандай прогноздор менен айтып атат, өзү айткандай жакшы иштеп атабыз. Жетекчи ошол жерде иштеп атат. Ошол жердеги бардык эмнени көргөн адам катары айтып атат да, бул жетекчи катары. Сизден акча сурайбыз, ал жагын карап койгула деп. Мүмкүн булар баягы мэриянын балансына өтпөштүн бир жолун издеп, ар түрдүү нерсеге барып атышат. Эгерде чындап эле өзүн актаса, значит алышыбыз керек дагы бир эч кандай биз дотацияда турбайбыз, субсидия сурабайбыз деген жетекчини коюш керек. Рахмат. Кийинки сөз айтпайм да. Мен суроом бул Бакай Сансызбаевич берип койду. Шуга кепилдик берет экен да, кыскасы мэрия туруу. Акча бөлүнбөйт деп кийинки жылдын бюджетинен дагы. Марс Асанович, ошондо кийинки жылда акча сурап келсе, акча бөлүп бериңиздер деп кандай чара көрөсүздөр? Жетекчи алмаштырасызбы же кандайсыз? Эми чара жөнүндө мен айта албайм, бирок жетекчи өзүнүн сөзүн өзү жакшы айтып кетти. 10 жылдан бери биз жакшы иштеп келатабыз, өзүн каржылап. Анан эмнеге мэрияга өткөндөн эмки жылы субсидия сураш керек? Это же нелогично. Марс Асанович сизге өткөндөн кийин сурайт да. Жок, эми сураган бул уже человеческий фактор. Атайында келип сурашы мүмкүн, мына биз кыйналып атабыз, банкротпуз деп. Туурабы? Иштейм деген жетекчи туура айтып атат. Бул жигит менен мен жеке тааныш эмесмин, бирок иштейм деп эле амбициясы жакшы. Иштесин, пожалуйста, өзүн көрсөтсүн. Коштууну өзү жакшы айтып кетти. 30 жылдык тарыхы бар, жакшы рекламный источниктери бар, маалымат бар ал жөнүндө дагы. Буюрса жакшы эле улантып кетет. Силерге биз эч кандай ишчиндей зыяныбыз тийбейт. Пайдалуу тиесет. Туралепти мамлекеттен кайрадан муниципалдык өткөнүн Аябай жакшы пикирлер болуп атат. Мына жетекчиге биз депутаттар ыраазы болсок болот, өзүнүн оюн мындай билдирип атат да, коркпой ээн эркин билдирип атат. Ошого бир ыраазычылык билдирип коебуз ушугачы. Эгер мүмкүн орунда башка жетекчи болгондо макул баардыгына даярмын деп тура берсе деп болот эле. Бул өзүнүн оюн негизи билдирди бул. Бул жетекчи мындай акырын ар бир депутаттын сөзүнө жооп берип алып туруп, негизги немесин билдирди, оюн билдирди да. Бул жетекчиден көптү күтсөк болот, үмүттөнсөк болот, жакшылык жагына жорой берели. Азыр жакшы Марс Асанович да жооп берди. Кийинки сөз Самиевада. Урматтуу депутаттар, биз эми бир жактуу, бир тараптуу эле карап кое атабыз да. Журналисттердин булардын айтканда да бир мындай эме бар да, жөн бар. Азыр эркин депутаттар булар. Эртең муниципалдык телевидение болгондон кийин булар айтканда сөз эркиндиги кыркылат. Булар көз каранды болот. Эркин сүйлөй албай калат. Алар акча жагын деле көп ойлонбой жатат. Ушул жагын көрөк биз эми мурда да эркин боло албай калабыз деп атышат да. Эми мындай караганда, жеке менчикке өткөнгө караганда мэриянын балансына өткөндө жакшы. Бирок булар көз каранды
бир жакка зависимый орусча айтканда журналисттер болот. Крокодил учат дейт. Мындай өз оюн айта албаган эме болот. Ошол сөз эркиндигинен куруп калат булар. Ошол үчүн биз мында карап туруп, буларды дагы ошол эмени айта албай атат журналисттер. Жетекчи ошол айта алат. Коллектив, конечно, каршы чыгат жетекчинин оюна. Жетекчи азыр кыйналып атат. Мында караганда өзүң өлөсүң, бияка атың өлөт болуп атат. Ошон үчүн биз карайлык, эгерде буларга эч кандай тоскоолдук болбосо, эч кандай бул жактан кысым болбосо, биз өткөрүп эмес эртең өткөзгөндөн кийин кыса баштайбыз. Бир вице-мэр чыгып, эмне үчүн анау жерди жамандадың деп эзеп, экинчи вице-мэр чыгып, эмне үчүн мына жаман жерин көрсөттүң деп кысат. Ошол нерседен журналисттер кыйналып атат, урматтуу депутаттар. Мен ошону айтайын дегем. Ошон үчүн карайлык. Албетте өткөнү жакшы, конечно. Буларды дагы мындай карап койлук, журналисттерди дагы. Баятовта. Аз болот 1 минут суроо боюнча. Мен уруксат берсеңиз комментарий коюнчу. Урматтуу депутат, бул жерде азыр биз кайсы заманда жашап атабыз? Журналисттерге эч ким азыр эч кандай давление кыла албайт. Ал жерде булардын саясаты, мамлекеттин саясатын колдоп келген ошол боюнча эле улана берет. Бул эч кандай болгону Ош шаарынын мэриясынын баягы иш-чараларынын алар итерле чагылдырат, жардам берет, чогуу иштешебиз, биз да жардам беребиз. Бул жерде эми саясат кылыштын кереги жок. Жеке менчикке эч ким муну өткөрүп аткан жери жок. Эми ар бир депутат өз оюн айтууга укуктуу. Бул жерде сиз мага запрет кыла албайсыздар. Мен өз оюмду айтып атам. Ошон үчүн келгем, айтамын, сүйлөйм деп келгем. Айтамын. Бул жерде журналисттер көрүп атат, бир жерде адам кысым кылып баргандай маселелер болуп атат. Бул турмушта болуп келген боло берет. Мен ошону айтмакчымын. Марс Азанович, бул азыр Оштунун мүлкү канча бааланган? Сизде маалымат барбы? У нас текстте. Мүлкү бүгүнкү күндө 27 миллион 400 тууралуу. Актив. Канча бааланган? 27 миллион Оштун. 27 миллион 400 экен активы дейт. Сизде маалымат бар да? Туура айтып кетти. Фуги азыр телевидениеден отказ берди. Буга керек эмес. Биз албасак жеке менчикке сатуудан жок болду дегенбиз. Жеке менчикке келип талкуулап жобосун да баштаган. Бул жерде мына мүлкү азыр 27 миллион сом болот. Өткөн салыштан ушул жерде биз миллион баланстан бөлүп бергенбиз. Өкмөттөн акча каражаты келип ошол имараттар курулган. Бүт техникасы жаңы, заманбап. Бул нерседен биз отказ кылганыбыз бир аз туура эмес болуп калат да.